Assalamu alaikum коллегалар. Biz hazır Төш Булак деген айылда тұрабыз. Соқулық районuna қарап қалады. Соқулық районuna. Соқулық районuna. Төш Булак деген айыл. Болот атаның чарбасына келген болчубуз. Анан Жекшин алы менен жаңы эле тааныштык. Кандайсың Жекшин алы? Жакшы. Assalamu alaikum. Абдан сонун заманбап чарбага келдик. Негизи мындай чарбалар Кыргызстанда аз. Анан бул видеодо биз уй салчу бөлмөнү тартмакчыбыз. Аябай заманбап Европанын деңгээлиндеги дайынный зал, орусчасы. Ошолор тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анан жалпы интервьюнун башында, маектин башында уйлар жөнүндө бир аз кеп кыла кетели. Кандай тукум, эмне болуп куралды эле, бир аз ошол жөнүндө кичине маалымат бере кетсең, канча уй бар? Так, Болот атаны болсо Союз тараганда 95-жылы ата-энем болсо ошондон баштап куруп башташкан. Үйдө болсо 3 саан уй бар болчу. 3 саан уйдан башталды. 3 саан уйдан башталган. Анан кийин колхоз тарап могу сарай сатылып баратканда бул сарайды алышып, акча чогултушуп, бул сарайды алып, анан ушундан эмет койгон. Уланып башталган сарайда ферма. Дээрлик 30 жылга чукулдап калыптыр. 30 жылга чукулдап калган. Азыр эмне тукумдар бар? Азыр бизде көбүнчөсү швец бурый. Бурый швецтер. Норвежский красныйдан бар 3 баш. Калганын баары эле алатоо бар. Канча баш? 5-6 баштай калды го. Мурун көп болчу алатоо. Алатоолор көп болчу. Анан эми алатоолор азайып эмеге өтүп баратабыз. Швец бурыйга өткөнбүз. Бурый швецтен канча баш бар сагын? Бурый швецтен быйыл 50 баш. Дагы былтыр көп болчу, анан тойдун немесине байланыштуу да сатууга туура келди да. Аны бурый швецтерди кантип турап канча убакыт кетти курап чыккангачы же дароо алып келдиңерби? Бурый швецтерди алып келген жокпуз. Бурый швецтерди болсо жасалма уруктандырып ошол менен неметип атабыз. Чыгып ошол менен чыгып отуруп ушундай. Ошол менен чыгып отуруп ушул элеге деңгээлге келди. Канчанчы муун болуп калат ошондо булар? Канчанчы поколение? Булар азыр 3-4төр. 3-4? Араларында 5тер да бар. Ошого жок дегенде бир 20 жыл кетти да. 20 жыл кетти. 5-чи поколенияга алып келишти. 5-чи поколенияга чейин 20 жыл кетти. Ортосунда букалар түшүп калат. Эми быйыл болсо однополый менен только эме кыла алып атабыз. Жасалма. Сексированный семья. Сексированный менен однополый. Мынакей коллегалар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Уйлардын жаткан жерлери өздөрү билишет экен. Кирип туруп саамдан чыкты жаңы эле. Анан ушундай кыргызчасы байланбай турган кармоо деп койсок болот. Байланбайт да бош жүргөн беспривязное содержание деп коет негизи. Орусчасычы. Анан өздөрү келип туруп ушул жакка жатып калат экен. Бул жерлерин болсо өзүңүздөр көргөндөй эмне Дельта скрепер, кыргызчага деле отура албайбыз. Скрепер деп коюшат. Бул скрепер негизи жакшы ыңгайлуу экенби? Жакшы ыңгайлуу, Коюлганда канча убакыт болду? Бул коюлганда 2 жыл болду. 2 жылдан бери эч кандай эмеси жок. Бузулбай, жакшы эметип атат, иштеп атат. Ага чейин болсо машина менен кырып турушуна бербейби? Жок, ага чейин бизде неме болчу? Привозный. Байланчу. Анан бокту кол менен чыгарчубуз. Кол менен тиги жем салып, чөп сатчубуз. Азыр болсо убакыт? Азыр уже убакыт ушкан куштай дегендей, ансырандай ушинтип, ушул даражага жетип атабыз. Дельта скрепердин иштегенин азыр көрүп жатабыз. Ушундай ритм менен иштейт экен. Бокторду болсо кырып кете берет. Кол менен бок чыгарыштын кереги жок болуп калат. Анан атайын бул жерде канал болот, ошол канал аркылуу боктун баары лагунага барып, кыргызча же болбосо орусча айта кеткенде бассейнге барып түшөт да. Суюк тейден аралашып,
негизи кургак болбой мындай суюк болуп барып бассейнге топтоло баштайт. Коллегалар, өзүңүздөр көргөндөй, уйлар келип туруп ушул жерге жайгашып жатып алышат. Жанагы биз айткан сөйт өчүп калды. Окатаңыр. Көрүнүп атабызбы? Бул жанагы айтып жаткан байланбай багуу ыкмасы. Өздөрү көнгөн жерлерине келет, же болбосо кайсы жер бош болсо, ошол жерлерге келип жатып алышат. Эң биринчиден тазалык жана ыңгайлуу дагы болот. Анан убакыттан дагы утуу болот. Анткени ар бир уйду байлап отуруштун кереги жок болот. Мына алды жыпжылуу, кыктар, анан ушундай тосмо. Бизге эң кызыктуусу болгон бул азыр ушул тапта уникалдуу деп деле атай берсек болот. Уй салган бөлмө, же болбосо дайынный зал. Абдан заманбап. Кыргызстан үчүн аталышы Ёлочка деп коет. Ёлочка деп Кыргызстанда азыр абдан саналуу эле экен негизи ушундай дайынный залдарчы. Анан ошол залды салуу чечими каяктан келип чыкты? Ал эми залды салуу чечими 2019-жылы, 18-жылы экен. 18-жылы мен Германияга барып, ошол жактан барып көрүп келдим, бүт баарын тең. Ага чейин болсо аграрский эже менен ошол жакта мен сүйлөшүп, ушундай кызыгы эменде пайда болгон, интерес. Ушундай кылсак, баягы көп кыйналбай депчи. Анан кийин барып келип, выставка болуп, выставкага барып келгенбиз да, 2019-жылы. 18-жылы. 18-жылы барып келгенден кийин аяктан мага жакты. Немистердин иштеген фермалардын баарын көрүп келгенбиз. Көп ферма кыдырдыңарбы? Уй фермаларды. Уй фермаларды. Көбүн кыдырдык, уйлардын баарын карадык, көрдүк. Ошондон кийин мен дагы ошондой эмеге келип, чечимге келип, анан кийин баштадык. Ошол божомол канча каражатка турат экен ушундай? Болжомолу биздики Ёлочка 35 000 евро болду. Скрейпер болсо 30 000 ушундайдын эмеси болгон. Полный жанагы системасы. Тегереги. Полный поилка, чесалкасы менен 65 000 евро болду да. Дайынный зал менен кошкондо 100 000ге чукулдайт экен. Жок. Ошо общий 65 000, общий 65 000. Мурун биз болсо тиги жанакындай турецкий аппараттар менен сачыбыз. Сүрөмөчү. Ой, ошондой аппараттар менен акчайдын аппараттары менен сачыбыз. Анан эми сарайдын узундугу узун болгондуктан байланыштуу сүттөрдү алып келебиз, охладительге куябыз, богду кол менен чыгарабыз. Ал бир эле аппарат эмес, көп аппарат менен. 3 аппарат болчу да. 3 аппарат болчу. 5 киши неметчи, иштечи. Ар бир аппараттын артынан жүрөт. Ар бир аппараттын артынан 2 киши жүрөт. Ошол жерден сүттөрүн эметип турчу. Ташып келип, охладительге куюп, ушундай кылышчу да. Көп кишинин 2-3 киши иштеш керек болуп калат экен анын үчүн. 3-4 киши мурун эметчи, иштечи, азыр 2 киши эметип атат да. Иштеп атат. Бул залга ошондо канча уйду бир убакытта сайт? Бир убакытта 5 уйдан батабы? 5 уйдан сайт. 5 уйдан сайт. 1 саатта 50 уйду саап коет. 1 саатта? 1 саатта. 2 саатта 100 уйду саап койсо болот. Саап коет. Орточо уйлар канча литрден сүт берет? Орточо уйлар первый телка биринчи туутта 20 литрден тегереги берип атат. 20-21. 19 болгондору да бар араларындачы. 5 кол теңген эстегендей. Экинчи туутта уже 27-28 литр берет. Уже 3-4 туутта уже 30 литр берип атат. Биз эми рацион жөнүндө кенен сүйлөшпөйбүз, ал аябай узун болуп кетет. Рациондагы өзүнчө мен оюмча талкуу болчу
өзүнчө тема. Анан ал жөнүндө да кийинчерээк балким видео кылып каларбыз. Бул жерде көрүп турасыздар. Орусча негизи чесалка деп коет. Уйлар келип ушуга тырманышат да, негизи бул чоң чарбаларда турганы абдан керектүү, керектүү. Бул кандай болуп, эмне болуп туруп калды бул жерге? Биз деле бул оборудование алганда кошо чогуу алганбыз. Бул дагы жана уйлар түлөп атканда, жондор кычышканда ошондой келип сөйкөнүшүп эметип турушат. Жанагындай түлөгөн немелерди алып турат. Түшүрөт өзү. Таза кылып, уйлар таза болот. Анан астына бул 1 литрге чейин сүт кошулат деп айтылат да. Бул аз иштейт да? Бул катуу караш керек болуп калат. Кол менен болбойт да? Кол менен эмете албайсың. Уйлар келип өйдө көтөргөндө анан айланат. Бунун жакшы жагы бар, куйругу ийилинип калса, кайра артка айланат да. Куйругу ийилинип калып, нагрузка болгондо кайра артка айланып берет да, болчу. Ошондо бул кирпичтерге жөнөмөйт экен да. Кирпичтерди жөнөмүп кылатпай, буга өздөрү көнгөн. Көнгөн, келишет дагы. Көнүп калышкан. Тырманышат. Сонун экен. Бул кайсы? Бул деле эменики, агралискейжиники. Агралискейжиден алганбыз, ушунун баарын тең. Чесалка, скрейпер, немецкий трой. Мына германиялык бышык, поилкаларды, одинарный поилка. Муну кыргызча кандай болуп которуп койсок болот? Чесалка. Комментарий жазып койсоңуздар болот да. Мен эми бул негизи орусча эле айтылып жүрөт да, чесалка депчи. Анан комментарийлерге кыргызчасын жазып которуп коелу да, кийинки интервьюларда ошо кыргызча айтканга аракет кылалы. Мен мындай жон тырмагыч деп оюма келип атат. Анан сиздер да жазсаңыздар. Тырмагычпы же кандай болуп атап коебуз. Ушул сүт сааган система баары, сүттүн баары бир идишке барып туруп топтолот да. Сүттүн баары бир идишке барып топтолот. Аяктан болсо через насос датчик бар. Датчикке сүт ажеткенден кийин через насос тияка айдайт. Охладительгечи, охладительге через труба менен ошака барат да. Айдап берет туруп ошого. Охладительге барат да. Бул емкость канча тоннага? Бул емкость болсо 1 тонна 600. Емкость охладитель эменики, Бишкек сүттүкү, Пепсико. Канча салгандан канча минуттун ичинде канча температурага келип калыш керек сүттөр? Сүт негизи салгандан кийин жарым саатка чейин 5 градуска неметип калыш керек. Түшүп калыш керек. Жарым сааттын ичинде 5 градуска чөт. Жарым саатта 5 градуска. Ирип кетпейт демек. Жок, ирибейт. Канча убакыт сакталат? 2 сутка. 2 сутка. 2 сутка, 3 суткага чейин эле эметкен күндөр болду. Сактаган күндөр болду. Бир жолу заводдор бузулуп калып, 3 суткага чейин кармаган күндөр болду да. Заводдун машинеси өзү келет дагы? Заводдун машинеси өзү келет, алып кетет. Шопурлар менен келип куюп алып кетишет. Абдан сонун экен, эң негизгиси таптаза, ал жерге баягы кол менен сааганда кырктар, кир нерселер түшпөйт экен, таптаза турат, тебинбейт. Сүт баягы орус фермаларында айтып коет го, аба көрбөйт деп. Сүт аба көрбөйт. Барат дагы түшөт, эң баягы коопсуз, ыкма десек, таза. Коллегалар, мен оюмча сиздерге видео кызыктуу болду деп ойлойм. Видео жакса сиздерден лайк, башкалар менен да бөлүшсөңүздөр болот. Фермерлерге 1-2 сөз каалоо айта кетсең болот да, өнүгүү тууралуу. Балким ушул видеону көрүп мотивация алгандар да болот. Мен да ушундай жасайын, Кыргызстанда да балким көбөйүп калабы деп. Эми эмне дейсиң? Биз деле ошо башынан 2 уйдан баштаганбыз, 2-3 уйдан башталган. Ата-энем деле мына тынбай эме кылып келип, эмгектенип, ошондон башталды башы. 30 жылдын ичинде ушундай. 30 жылдын ичинде ушундай эмеге жеттик. Жетсе болот экен. Жетсе болот. Көрүшкөнчө, эмки видеолорго чейин.